Урматтуу мусулман бир туугандарым, бардыгыбыз Алла Тааланын ыйык китеби болгон Куранга көп көңүл бурганга аракетибизди кылалы. Курандын ар бир тамгасына Алла Таала эселеп биздин түшүбүзгө кирбеген, биз кыялдан албаган соопторду Кудайым насип кылат. Илгери бир ушундай картаң абышка дайыма Куран окуйт экен, бирок эч нерсени жаттай албайт экен. Анын небереси ушундай Куранды жаттап алган хафиз, кары небереси бар экен. Бир күнү чоң атасына таң калып, чоң ата ушунча көп окуйсуң, же бир сүрөнү жаттай албайсың дегенде, чоң атасы: балам, тиги көмүр салынып турган чаканы алдагы тиги арыктан бир суу алып келе калчы деген экен. Барса багы көмүр багы ташыган чаканын түбү тешик экен. Багы суу алып келатса эле үйүнө жетпей түгөнүп калат, кайра барып суу алып келет, түгөнүп калат, кайра барып алып келет, келгиче агып түгөнүп калат. Анан келип: чоң ата, келгиче түгөнүп калбай атпайбы деп багы жаш бала келсе: балам деген экен, көрдүңбү дептир. Ошо чаканын ичинде көмүрдүн кирдеткен кара кирлери калдыбы десе, жок, алган жок. Барып суу жууп салды дегенде ошондой деген экен. Мен картайып кээде Куранды жаттай албасам дагы, Куран менин денемди, жүрөгүмдү, акылымды күнөөлөрдөн ушу суу кандай чаканы тазартып кеткендей ошентип тазартып кетет. Дайыма Куранды ошо тилек менен окуш керек деп небересине сабак бериптир. Урматтуу бир туугандар, ошо сыяктуу биз кары болбошубуз мүмкүн, башка нерсени ниет кылбай, бир гана Куран окуганда Алла Тааладан сооп үмүт кылып, Алла Тааладан күнөөлөрүбүздүн жуулусун үмүт кылып, көп Куран окуйлу. Алла Таала иншалла эбегейсиз соопторду насип эткен болсун.